В Корее мне вернули не только зрение. Больше счастья, чем просто видеть, была получена заново возможность переживать радостные моменты с моей семьей. Imagine your Korea. Сразу баштаганга болбойт этикет боюнча. Көздөн түштүк жактан болот экенбиз да. Ал болсо мен Кыргызстандын түштүк жагынан болсом, ал болсо Кореянын түштүк жагынан болот экен. Падышалардын астында атайын күнүмдүк жашоосунда кандай эмне болуп калгандарын баары жоон жазган кишилер болгон. Могул жерде карасаңыздар, тамак жасаганча, могул жылганда ушу жылуу неме бар гана, астына алганда үйдүн асты ушунча жылуу чыкканда илгертен беричи. Мугалим болуп, мектепке кириш аябай кыйын. Кореянын ичиндеги кичинекей Корея деп айтылган 700 миңдей калкы бар. Ошондой эле тамак ашы менен өзгөчө белгилүү болгон Кореянын Чонжу шаарына кесиптешмекпиз. Мына ушундай жүктөрүбүздү артып алып, бүгүнкү каарманыбыз менен сиздерди тааныштыруу үчүн келдик. Андыктан бизден алыстабай телекөрүүчү, биз менен бирге болсоңуз, буюрса бүгүнкү каарманыбыз туурасында кенен маалымат аласыз. Бисмилла. Саламатсыңарбы? Кош келиңиздер Чонжу шаарына. Саламатсыңарбы? Жакшы келиңиздерби? Улукбекова Аида 1982 жылы Алайда туулган. Ишеналы Арабаев атындагы университеттин педагогикалык колледжин аяктаган. Түштүк Кореяда чет тилдерди жана интернационалдаштыруу изилдөө боюнча жеке мекеме катары таанылган Ханкук университетин бүтүргөн. 2008 жылдан бери Түштүк Кореяда жашайт. Эки баланын апасы Жа атууга кызыгат. Чолла Пукто провинциясынын англис тилиндеги журналында репортер. Түштүк Кореяда 13 жылдан бери мугалим болуп иштейт. Мындан улам түрдүү сынактарга катышып турат. Кыргыз улуттук бийин бийлеп, көп жолу биринчи орунду багындырган. Бүгүнкү каарманыбыз Аида Улукбекова Корей ошондой эле англис тилинен сабак берет. Андан сырткары Жа атуу боюнча машыгат. Демек, бүгүнкү көрсөтүүбүз кызыктуу каарман. Азыр мен иштеген жумушка келдик. Бул жерге кирсеңиздер болот. 4-этаж ушу зданиянын. Аида Улукбекова 2009 жылдан бери ЮНЕСКО тарабынан чыгармачыл тамак жасоонун шаары деп табылган Түштүк Кореянын Чонжу шаарында жеке менчик мектепте англис жана корей тили сабагынын мугалими. Ал ар бир сабагына компьютерден алдын ала окуучуларга керектүү сабактарды даярдап алат. Анткени Түштүк Кореяда мугалим окуучуга татыктуу билим берүү абзел. Ошол эле учурда ар бир ата-эне баласынын мугалим болуусун кыялданат. Кореяда хагон деп коюшат да. Хагон деген мектеп. Бул жерде мектепте ар кандай сабактарды окуса болот. Мектепти бүткөндөн кийин сабак бүтүп, 3-төн баштап, саат 3-төн 2-ден баштап кечки 9-га чейин иштей турган мектеп да. Ушул жерде англис тили, математика, география, корей тилин балдарга керек, мектепке керек сабактарына керек дополнительный сабактарга мындай окуган жерде деп айтсак болот. Ошону хагон деп коет. 1-класстан баштап 11-класска чейин окуган балдар окуган жерде мен жүргөн сабактарым көбүнчө жаш балдарды фоникс деп коет. Ошо фонетика, storybook, ошолордун баарын мен үйрөтөм. Ушу китептерди карасаңыздар, бул начальный классы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 класс ушуга келет. Ошо китеп аркылуу да үйрөтүп, кийинки сабагым бул аудирование. Корей тилинде мен уже корей тилинде да үйрөтөмүн балдарды, уруксат алгам. Бул деген китептер атайын угуп, уккандан кийин 20 упражнение бар. Кийин угуп кайра жазышат да, билбеген нерсесин мен айтып берем.
кайра эмне жөнүндө болду, оттон кайсы сөздү айтып, кайсы тамгалар эмне, ошолордун баарын неме түшүндүрүп берем. Бул азыр 9 класстын китеби. Бул болсо 7 класстын китеби, аудирование деп коет. Анан кийин мен да үйрөткөнүм 8-7 класстардын китепти окуп, эми бизде reading деп коет, reading токе. Вот так он выглядит, этот учебник. Карасаңыздар, упражнение для 8. Мен өзүм да дардаган немелерим бар. Ушунун баары мен өзүм дардагам, балдарга атайын дополнительный материалдар бүт. Карасаңыздар, англисче, корейсче мен бүт балдарга не кыламын. Балдар ошого карата тест карашат, тест көрүшүп. Бул жерде азыр балдар өздөрү бүт ошо мен менен кошо не кылып, бул жерде бүт мен корей тилинде уже үйрөшөм, грамматикаду, английский тилди корей тилинде мен уже айтып сабакты өткөрөмүн. Ушинтип да азыр это чтение, бизде айтканда кыргыз тили айтканда окуу адабий дейт. Себеби англис тили негизи 4кө бөлүнөт да. Бизде сүйлөө, окуу, аудирование, грамматика и чтение, писание. Ошонун баарынан алганда мен ошо 4 бөлүгүн да баардыгын үйрөтөм деп айтсам болот да. Китептерди аябай көп чыгарышат, жылына обновление болот, ошо ар дайым биз китептерди алмаштырабыз. Мисалы мындай китептерди бизге бекер берилет да, кандай карап. Мисалы могу китеп быйылдан баштап грамматика деп койсок болот. Vocabulary. Ошол китептердин баарын бизге берилет. Азыр мен үйрөтүп аткан мына китеп грамматика. Бул тамга бүт ушу китептер бизге берилген. Урматтуу теле көрүүчү, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы окуучуларга англис жана корей тилинен берген Аида эжекебиз менен маекибизди улантабыз. Аида эжем, сизге эң алгачкы суроо мындай да. Кореяда мугалим болуунун түшүгү кандай? Анткени сиз менен азыр бир 10 мүнөттүн аралыгында эле чогуу болуп, аябай китептердин көп экенин көрдүм. Китептер, окуу куралдары ар жыл сайын алмашып турат экен. Демек, мугалимдер дагы ар жыл сайын жаңы китепти окуп чыгыш керек сыяктуу. Түшүгү бир топ эле оор окшойт. Түшүгү көп, ошондуктан мугалим көп аракет кылыш керек. Себеби кирген кезде дагы бир ай же бир жума иштебей турган күндөр да болот. Себеби мугалим менен администратор менен директор менен иштеп кетиш керек. Балдардын сабагын планын аткарыш керек. Ошого жараша балдар дагы көптөгөн ата-энеси менен не болгондуктан ата-энеге көп айтып барышат да, сабак ушундай болду, кандай өттү, мага жагат. Ошого карата бизден тести да болот. Ошо тесттен жакшы результат көрсөтсө, ошончолук аракет берген билинет да мугалимденчи. Ошо мугалим кандай аракет кылганын окуучулардан билинет. Сабакты кандай өткөнү, кандай даражада өткөнүн бардыгын билинсе болот деп айтсам болот да. Ошондуктан Кореяда мугалим болуш аябай кыйын. Түштүк Кореяда мугалим кесиби аябай жакшы престижный деп айтсак болот. Көптөгөн ата-энелер көп каалайт да балдарын же кыздарын мугалим болушун каалап, ошол жерде окуганын, педагогикалык ошол жака тапшырганын аябай каалашат да. Себеби мугалим болуп мектепке кириш аябай кыйын. Мугалим болуунун сизге кандай жакшы жагы бар же эмне үчүн 12 жылдан бери кесибиңизди таштабай же бир жерде иштеп келатасыз да? Мен негизи кичинемен эле тилге жакын болчумун, китепке окучумун. Китепти мен биринчи китебим негизи америкалык Теодор Драйзер деген неме болгон. Автор ошо китеп «Американская трагедия» деген китепти окугам. Ошодон кийин кандайдыр бир англис тилине жакын болдум да. Мен үчүн англис тилди көптөгөн бул жашоодо мүмкүнчүлүктөрдү ачты деп айтсам болот да. Чет өлкөгө кеткенди негизи мен Америка же Англияга кетким келип атканда англис тил болгон үчүн, бирок
жашоо турмушка жараша ошо Түштүк Кореяга келип калдым. Ошол эле мен жакшы көргөн Оксфорд, Кембридждин китептери, ошо китептеринен аркылуу мен азыр тилди үйрөтүп жатам да. Ошого мугалим кезекте балдарга кандайдыр бир мүмкүнчүлүк берип, тилди үйрөтүү бул өзүнчө мага аябай дүйнөдөгү мен жашоомдо аябай чоң жетиштик деп ойлосом болот да. Түштүк Кореяда кореялык студенттерге, окуучуларга англис тилин, Корея тилинде сабагын беремин. Азыр бул жерге павильон деп коет. Жаату павильону 300 жыл тарыхы бар. Эң биздин шаарыбызда бир немеден эсептелет. Көп тарыхы аябай узун болгон жерде. Аты Чоңнянжоң деп коет. Мындай ачылат. Мында алып чыгат. Могол деген жа. Жада мондай бизде поезд бар да. Куңде деп коет бунучу. Ушуда биз неме кылабыз? Биздин жаабызды киргизип не кылабыз? Мына мен жаам. Ошо жааны азыр не кылыш үчүн биз ушинтип сактайбыз. Бул өзүнүн формасын жоготпош керек. Мындай кылып туруп өзүнүн кое турган жери бар. Могул жерин эң астын кармап туруп бул жерлерини кармаш керек. Деп койгондо өзүнүн убагысына мындай кирип калат. Бул 40 паундов, 15 килограмм деп кармап туруп мындай не кылабыз да. Ого чейин мен өзүм даярданышкан, бул менин поясым, Куңде деп коет. Бул менин атым Аида. Бул менин прозвище. Биякта аты менен атабайт. Өзүнүн белгилеген аты бар да. Чоңён деген, голубая тутева деп коет да, голубая неме депчи. Ушу жаага окшоп катуу болуп, көп нерселерден жеңип чык деген немесин билдирет да. Буну Куңде деп коет да, пояс. Пояс для стрел. Буну жебелерди коюшат. Ошон үчүн биз мындай байлап туруп, анан кийин бул жерге сактасак, аркасына мындай коюлат. Мындай кылып туруп, өзүнүн аты бар, цвети бар. Кийин бизге өзүнчө неме бар. Аттардын астында колго кийгизилет. Себеби мына аларда болгондо тартканда бул биздин немебизди не кылып турат да. Защита деп коет, protection. Монокатчи. Это кольцо. Сделано суккачи деп коет. Из бамбука сделаны. Тагылмат. Айдайым мына ушул жерде Чоңнянжоң деп аталган жа аты боюнча мекемеде күнүнө 3 саат бою жа аты боюнча машык өткөрөт. Азыр болсо Айдайымдын жа атууда кандай машык өткөрүп жаткандыгына күбө болобуз. Чусаль деп коет. Это для начинающих людей. Булар деген аталганга болбойт да. Немегечи, чыгыпчы. Ошонун астында биз тренировканы ошондой кылабыз. Кылат да. Могул жерде биздин уюмдун бүт немелери бар да. Эң үстүнкү биздин башчыбыз аты И Жун Сун деген киши. Онун астында уюмдер бар. Эң үстүнкү администрация, кийинки мурункулар. Карасаңыздар, бул жерде өзүнүн уже немелер уровеньдер бар кишилер бар да. Мисалы Чилтан, Кудан, Идан, Юктан, Садан деген деп коет. Уровень 7, самый высокий это 9 уровень. Кудан деп коет. Менин атым бул жерде турат, карасаңыздар. Мен жаңы кирдим, ошон үчүн бияка жазылат. Ушинтип
Біз быйыл майда кирсек, майдан кейін жаңы келгендер ушинтип кете берет да. Мынакка чейин келиши мүмкүн. Ошентип жазылат да, ким канча адам. Анан кийин могул жерде карасаңыздар, аты менен үстүндө прозвище деп коет да, өзүнүн экинчи берилген аты. Бияк аты менен атабайт. Ошо өзүнүн берилген аты бар. Ошо менен атылат. Ушу кишинин аты менен айтса, бул жерде биздин немелер сакталат, жебелерибиз. Бул менин жебем. Булар мен. Бизге бир атканда 5 атыш керек да. 5 жол. 5. Илсун деп коет. Илсун болгондо 5 жол атылат. Бул жерге келгенде өзүнүн позициясы турабыз. Менен улуу болгон үчүн биринчи мен астымда турат дагы, мен аягында турамын. Ошентип позицияда турганда баарыбыз ушинтип даярданабыз. Поиске жебелерибизди мынтип коебуз да. 일단 여기는 탄력이니까. Колубузду даярдап турабыз. 시작하세요. 시작하세요. Азыр биринчи баштап атат. Очередь менен алабыз да. Биздики экинчи номер. Биринчи мына алабыз дагы, колго коюп, даярданып. Иже бүтүрдүм да, ошол жерде азыр 5 жол атыш керек. Биринчисин аттык. Мага караганда булар 10-20 жыл болду буларгачы. Жакшы атышат. Жебе барып түшкөндө гана даярданыш керек да. Сразу баштаганга болбойт этикет боюнча. 오늘한 Ханок айылы ачык асман алдындагы чоң этнографиялык музей. Бул жерде Корей салттарын чагылдырган 800гө жакын үй курулган. Имараттар Чосон династиясы учурунда курулган. Ханок стилиндеги үйлөр менен таанышканга чейин Корей элинин улуттук кийимдерин кийип даярданып алдык. 전주시 한옥 마을. Это деревня Ханоков. Ханок айыл деп коебуз. Бул жерде падышалар жашаган жер болот. Бул жерге киргенде Кёнгижон деп коет бул жакты. Бул жакта кирсек, азыр биринчи кириши да бул жергечи, анан көптөгөн драмаларга тартылат. Это main, самый главный холл Кёнгижон, which enshrined for King Taejo. Здесь биякта сүрөтү бар. Падыша, Тежоранын падышанын сүрөтү бар. 1392 жылдан баштап 1398 жылгы ушул жерде падыша болгон жерде, бул жердечи Чосон династияны биринчи не болгон падыша деп айтсак болот. Көбүнчө драмага тартылганда бул жак тартылат да көбүнчөчү. Себеби биякта бамбуковая роща бар. Ошол жерде көп тартылат да. Үзүндүлөрү көп тартылат. Басып жүргөндөрү, падышалардын, падышанын аты Тежо 1392 жылы төрөлүп, 1398 жылга чейин жашаган ошо эң биринчи падыша, Чосон династиясынын биринчи баштаган падыша деп айтсак болот да. Ушул жерден башталган. Ушул жерде бул чындык немеси да булчу. Портрети ошону тартылган. Ошол ичиндеги ошол көргөзмөсү карасаңыздар, тарыхый бир немелер бар да, мааниси. Ошондуктан ичине кирсе болбойт. Бул ушул жерде карасаңыздар, ушул жактан бул жакка чейин, мында көрсөтсөңүз, бул бамбуковая роща бар болгон үчүн көптөгөн драмалык үзүндүлөрү ушул жерден тартылат да. Жакында эле Под зонтиком королевы деген драма болгон, ушул жерде да тартылган да. Ушул жерде тартылып. Тарыхый драмалар ушул жерде тартылган. Монун аты Чонжу Саго. Бул Корё династиясынан келсек болот, айтсак болот. Биякта бул жерде архив деп айтылат экен. Саго деп турат. Чонжу Саго, historical archives. Исторический архивдерди көбүнчө биякта сакталат да. Ана ошол жерлерде айтылып атат. Эмне деген себеби падышалардын астында атайын күнүмдүк жашоосунда кандай эмне болуп калгандарын баары жоон жазган кишилер болгон.
отопление деп койсок болот. Илгери ушул жерден могу жерден тамак жасаганча үйдүн астыда ысыы болот да. Ошону отопление. Айдыжы, мына ушул Кореяга келип калууңузга ким себеп болду, эмне себеп болду, эмне үчүн башка өлкөгө эмес, именно ушул дал ушул Кореяга келип калдыңыз да? Тилди үйрөнүп жатканымда ошол убакта азыркы жолдошума жолукканмын Бишкектен. Менден неме сураган болчу да. Кантип барса болот бир жерге деп ошол жерде жолугуп калып, ошентип жолугуп калып, анан кийин келип калдым. Чонжуга келип калдым, карасам ал дагы эң чоң бала. Үй бүлөсүндө мен да эң чоң кызы боломун. Экөөбүз тең окшошпуз, характерде окшошпуз. Анан экөөбүздөн түштүк жактан болот экенбиз да. Ал болсо мен Кыргызстандын түштүк жагынан болсом, ал болсо Кореянын түштүк жагынан болот экен. Ошентип экөөбүз окшошкон немелерибиз көп экен да. Чонжу шаары мага тарых жактан да аябай маанилүү себеп, андан кийин мага аябай жакып. Ушу кичинекей шаарда мен көптөгөн нерсени үйрөнүп, жашоомду 12 жыл өткөрүп койдум деп айтсам болот. Өкүнбөймүн. Бактылуу жашап дагы елшими корейстер айткандай бүт аракетин жасап жашап жатам. Бул жака эң биринчи келгенде эмнеге таң калдыңыз? Ушундай турбайбы, ушундай да болот турбайбы деп таң калган бир окуябы, Эми учурбу? мен аябай Кыргызстанды жакшы көрөм. Кыргызстандын тарыхы да аябай бай деп айтсам болот. Көп нерсени биздин ата-бабаларыбыз келтирип, ошолорго аябай не алгандарыбыз бар. Ошо кыргыз элиме рахмат, бардыгын ошондо сактап келгенине. Кореяда да бизге окшоп ата-бабаларын калган нерсени сактап, ошонун жаш муундарга көрсөтүп үйрөткөн ошого таң калтырган да мен үчүнчү. Мен да Кыргызстанда ошондой көп нерселер көп болсо деп тилеймин. Ата-бабаларыбыздан калган тарыхый мааниси бар немелер курулуп, чет өлкөдөн, башка өлкөлөрдөн келип суктанып, Кыргызстан жөнүндө да бигөп билсе деп ойлоймун. Чет өлкөгө чыгууну каалагандарга же болбосо Кореяга келип иштөөнү каалагандарга же болбосо окууну каалай, иши кылса жаштарга сиздин кандай кеп кеңешиңиз бар? Кантип келсе болот? Кантип туура эмес келип калбаш үчүн эмнелерди билиш керек да? Биринчи жаштарга мен айта турган сөзүм, кыялданыңыз, эч качан жолдон кайтпаңыз. Биринчи кезекте тилди үйрөнүңүз. Английский, корейский, орус тил болобу кандай болбосун, тилди үйрөнүп, бир тилди билсең бир адамсың, эки тилди билсең эки адамсың, үч тилди билсең үч түрлүү адамсың. Дүйнө жүзү ачылат. Акчаң бар болобу, жок болобу, каалооңуз болсо, бар жокту тил менен жол ачылат экен. Биринчи бияка чет өлкөгө барсаңыздар, тилди жакшы үйрөнүп барыңыздар. Урматтуу Аида айым, биздин долбоорубузга катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анан биздин Пирамида телеканалынын атынан кичинекей белектер бар. Ошону кабыл алып коюңуз. Бул биздин өнөктөш компаниябыз Авангард стилдан таттуулар. Анан биздин момундай брендовый кепкабыз менен момундай кружка. Анан бул болсо таттуулар. Шоколад, конфеттер. Чоң рахмат сизге. Ийгиликтерди каалайбыз. Салам, Пирамида! Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден.